Ким мына келиңиз. Андан кийин мо ким? Үчүнчү. Жакшы. Кантип силерге жөнөкөй түшүнүктүү болсун деп түшүндүрүп берсем болот да. Биз уйдун этин жейбиз, Эч ким жебейм дебейт. Адалбы? Адал. Бирөө келди дагы балка менен башына бир коюп туруп, кулатып туруп, бышырып берди. Жейсизби? Анан сиз айтып атасыз да, сиз уйдун этин жейм дебедиңиз беле деп. Туура. Бирөө аны жакшынакай кылып, адалдап, Аллахтын жолуна деп эрежеси менен сой, анан бышыр. Конституция ушундай. Бекинип алып жазылбайт. Элдин мүдөөсү, элдин каалоосуну эске алынат. Бул бир. Экинчиден, конституцияны алуунун эрежеси бар. Жогорку кеңеш 1-3 окуудан кем эмес. Окулуп каралыш керек, алыш керек. Бир окуу менен экинчи окуунун ортосу 2 айдан кем эмес убакыт болуш керек. Бул эң минимум 4 ай өтүш керек. Үчүнчүсү, эң негизгиси, легитимдүү жогорку кеңеш кабыл алыш керек. Азыркы жогорку кеңеш 28 октябрдан кийин мунун ыйгарым укугу бүткөн. İşte деп атат да. İşte деп атат да. Аларга жагып атат да. Бул себеп кече өтпөй калышканда алар. Кудай көктөн издеген жерден берди да. Армияга барган балдар барбы, билеби? Айтат эле го, барганда эле пол мой десе мое берген, баары бир мойдурат дегендей. İşte деп атат, иштеп атат да, буларга баары бир экен да. Айлык алып атат. Ак үйдө отурушат. Өздөрү өрттөгөн жерди кайрадан элдин акысынан жакшынакай кылып ремонттоп алды. Күйүп кеткен килемдерин жаңылап алды. Эмнеге отурбасын? Азамат, өзүңөр жообун билесиңер, мен айттыргыңар келип атат да ошону. Ошондуктан мен дагы президенттик башкаруу дегенде жалгыз калганмын. Жалгыз калганмын. Текебаев айткандай, баары макул болду, көгөрүп сиз жалгыз калдыңыз деди. Азыр дагы жалгыз калдым дагы, элдин баары эле президенттик деген экен го. Эмне үчүн мен укпады ошондо? Бирок менин айтканым мыйзамдуу жол менен деп атам. Эрежеси менен баралы. Азыр Конституцияда мындай деп жазыптыр. 116 берендеден турат экен. Конституция деген ашып, ары бери келди дегенде бир 80-90 тегерегинде болуш керек. Бул баягы ар бир баскан турганды жаза турган документ эмес. Мынтип жазып атат. 7 мыйзам чыгаруу булагын демилгесин берет экен. 7 субъектке. Кимдер? Ал жерде эл курултайы да бар экен. Анда жогорку кеңеш эмне иш кылат? Генеральный башкы прокурорго бериптир мыйзам чыгаруу укугун. Жогорку сотко бериптир мыйзам чыгаруу укугун. Президентке бериптир мыйзам чыгаруу укугун. Аткаруу бийлигинин жетекчиси катарында кайра өзүнө бериптир. Оң колу менен, сол колу менен да жазат экен. Мындайча айтканда, мен турам, менден кийин мен бармын, анын артындагы кийинки мен. Мен бардыгы мен. Сот мен, прокурор мен. Муфти дагы жарабай калды. Эгер эл каалап бата бербирсе, ал дагы мен болоюн. Макулсуңар ушуга? Анан эмне менден сурап атасыңар? Мен ушуну түшүндүрүп айтып атам. Эгер дейт, аткаруу бийлигин президент жетектейт дейт. Эгер курултай болобу, жогорку кеңеш болобу, өкмөттүн ишине нааразы болгон болсо, менин администрация башчым кетет дейт. Мен калам, кийинкисинде да кала берем. Мөөнөтүм бүткөндөн кийин дагы калам. Себеп эл каалап атат деп атат. Бул жалган. Бул арамзалык. Бул өтө ачкөздүк. Андай болбойт. Эгер аткаруу бийлигинин башында сен турасыңбы? Айттыңбы? Керт башым менен алам дедиңби? Эмне үчүн сен коет экенсиң? Муну кызматка коесуң.
Мұны қызматқа қоясың. Бұл киши аппараттың жетекшісі, администрацияның жетекшісі. Бұл екеуі начар іштеді. Бұл киши қойған жоқ, мен қойдым. Бұл екеуі начар іштеді, мен бұл кишini ұрышады екенмін. Мұның қандай тиешесі бар? Бұл киши не іш қылады? Мені айтқанымды жасайды. А мен айтқаным үшін жауап бербеймін, а бұл киши жасаған үшін жауап береді екен. Бұл қандай деген система? Сілер айтып қалайыншы, айланайындар. Бұл қандай деген система? Бұл үшінші жағын айтайын. Сотторды мен дайындаймын дейді. Егер де сот тура емес шешім шығарса, мен аны қызматтан алам дейді. Не дейсіңер бұға? Прокурорды дағы мен дайындаймын дейді. Ойланайын, бұл деген менімше бір падышаның да ойына келген емес. Мұндай нәрсе келген емес. Андай болбайды. Сондықтан мен андай конституцияға қаршымын, енем. Андай жол менен болбайды. Мен айтып отқан, сұныштап отқан, бұл президент атқару билігінің башында болады. Кабинет, ошол министрлердің кабинеттің өзі жетектейді. Өзі керт башы менен жооп береді. Қызматтан кете тұрған болса, өзі кетеді. Бірінші өзі кетеді. Бұл кетеді, бұл жаман, мен жақшымын, аяймын. Болбайды андай. Мен жооп берем. Айыл өкмөтүнүн башчысына чейин мен жооп беришим керек. Себеп мен койдум ошону. Илгери коммунисттер да ушундай кылат эле. Эки киши сунуш берет. Ушуну коммунисттикке алсаң болот деп. Сунуштама берет. Эгер де ошол коммунисттикке алган киши, жигит кандайдыр бир кылмыш жаза кылып койгон болсо, ал жигит деле эмес, ушуну алсаңар болот деп сунуштама берген эки коммунистти кошо жазалайт эле. Элестеттиңерби жоопкерчилик кандай? Азыр бул кандай? Барын мен коем, акимдерди мен дайындайм, өкмөттү мен дайындайм, барын коем. Эгер алар иштебесе, мен жазалайм. Бирок мен кетпейм. Андай болбойт. Таразанын эки жак ташы тең болгону жакшы. Макулсуздарбы? Менин көз карашым ушундай. Жогорку кеңеште аябай катуу укук болуш керек. Президентти оңго солго басканда туура бас деп айтып койгондор укугу болуш керек. Баланс. Сотту булар бир отоло бөлүм кылып алыптыр. Мен бекерден айтышпайт, азыр эки дос чыгып алып туруп айтып атпайбы? Камайм. Кимсиң сен камагандай? Сотсунбу? Муну камайм. Муну кустурам. Бирок кусканда казынага куспайт. Менин мекемеме барып кусат. Бул не болду? Мына азыр жанагы Атамбаев дегенди 100 миллион дейби? Билбейм атын. 100 миллион дедиби? 50 миллионун төктү дейт. 50 миллионун марттын аягына чейин төгөт дейт. Бирок төккөндө менин мекемеме төгөт дейт. Ким эсебин чыгарып берди? Мындайча айтканда жапайычылыктын туу чокусуна чыктык биз азыр. Мындай жапайычылык болгон эмес. Бул деген государственный рекет деп коет аны. Ал жака төккөндөн башка жагына канча төгүп атат, бир Аллах билет, экинчиси ошол жерде отурган жигит билет. Азамат. Билесиңер да, мени сүйлөтөсүңөр да, ким мени? Эки элибиз ойгонсун, бираз өзүнчө чечим кабыл алганды үйрөнөлү. Бир сиздин сөзүңүзгө гана бир мисалда. Акаевди аябай каттуу сындадым мен 14 жыл бою. Бүт баары урушуп атты мени. Акаевка тийбе деп. Кеткенден кийин бул акмак ушундай кылып кеткен турбайбы деп алар сындап баштады. Эмне үчүн мен ошо кезинде айтканда укпадыңар дедим. Укпайт да кезинде. Анан кийин жаңы муун өсүп чыкты. Билбейт алар. Акаевдин мезгилинде ушундай болгон, биринчи президент ушундай кылган десе, ошол балдар отуруп алып, ошондо каякта элеңиз деп сурап атат менден. Мен ошол жерде элем, сен бешикте элем. Сен менин сөзүмдү уккан эмессиң анда. Анан кийин өсүп отуруп, азыр ошол кезде тугул элек балдар мени окутуп атат азыр. Мына караңызчы. 2000 жылы туулган балдар 21-ге чыгып калды. Бир жерге барып сүйлөп атсам, сиз ошондо отурган экенсиз го, эмне кылдыңыз дейт. Аны барып атаңдан сура деп атам мен. Бирөөлөр айтат, Усубалиев менен иштештиңиз, Масалиев менен иштештиңиз, эми алар кетип сиз эле калдыңыз го дегендей да.
мен өзім өте ерте жаш кезимде ошондой улуу залкар аксакалдар менен чогуу жүргөн үчүн ошолор менен тең түштейт экен мен. Өткөндө мына бизден Оразайым барып катышпадыбы? Бир депутаттын, бир партиянын өкүлү бир жигит отуруп алып айтып атпады? Силердин партияңардагы эң жашы 50 жашта дейт го деп. Көрдүңөрбү? Анан бул кыз дагы кызыкта чыккандан кийин айттым мен. 95 туулган, 95 жыл туулган кыз канча жашта болгонун билбесең депутат болуп жыргатасыңбы сен деп. Мана мен баратам го деп айтыш керек эле да. Биз өтө эле маданияттуубуз да, могу жигит айткандай. Мунарбек айткандай, өтө маданияттуубуз. Биз ошол жол менен кете беребиз. Маданияттуулук менен, сабаттуулук менен жүрө беребиз. Анан сиз айтып аткандай болуп, караңызчы. Исхак Разаковичти 51 жашында кеткен жумуштан. Менден 4 жаш кичүү мезгилинде. 35 жашында келген жетекчи болуп, 51 жашында кетти. Америкада 78-деги Джо Байден президент болуп келди. Канча калкы бар Американын? А? Макул. Сиздики да эмес, 350 миллион деп койгула. 350 миллион калкы бар Америкада. Бирөө дагы айткан жок да, жаштар келсин депчи. Биринчи талапкери 74-тө, экинчи талап 76-да, экинчи талапкери 78-де. 74-тө, 78-де. 78-де. Акылы жетпей алардын. Эмнеге? Себеп окумуштуулардын бүтүндөй баарынын аныктамасы боюнча адамзаттын акылынын толук бышкан кези 60-тан ары карай экен. Аны көрсө биздин кыргыздар 60-тагы атаңдын алдап акылын ал деп ошондой айткан экен. Азыр эми илимпоздор эми далилдеп атат. Эч нерседен кабары жок кыргыз муну жүздөгөн жылдар башта айтып койгон экен. Мунун түбү ушунда жатат экен. Эми буюрса ошого аракет кылабыз. Сөзсүз эле кеткенден кийин деп кайра кайрылып атабыз. Инсап берсин.